негизи Талаш шаарында, бирок Арал айылында үйдө төрөлгөм мен. Бирок менден 2 улуу эжем, 2 байкем бар болгон. 2 байкем раматылык өкөтөн каза болуп кетти. Азыр 2 эжем бар. Кылычтай курч болсун деп Кылычбек коюп коюптур да. Таласта аябай атактуу, кыйын гинеколог Назира деген гинеколог бар экен. Ошонун атынан коюш 1 айдан кийин коюптур. 2 кыздуу болдум. Улуу кызым төрөгөнү 3 айдан 18ге толдум. Экинчи кызымды 19,5-да төрөдүм. Детский клизмалар болот го, ошолорду кесип туруп мурдума тагып, бетимди боёп, анан ичиме жаздык салып, жамбашыма жаздык салып, анан үйдөгүлөргө алардын забордун сыртында 3 алма чоң багы бар болчу да. Бир баг менин машинам болчу, бирөө вертолетум, бирөө самолетум болчу. Ыйлабайын десең эле папамдарды эстесем. 2 жолу попытка кылып көрдүм, бирок окшошподу. Окшошкон жок. Анан өзүм дагы мындай коркуп калдым да. Мам көрүнө эле турбайбы? Кандай эле ишендиресең? Мен көрүп атам, эмне сиз ушинтип ишендиресиз? Ал деле может жакшы адам. Сизге баардыгы эле жакшы адам боло берет. Баары эле ушундай боло берет деп эле. Салам урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Бүгүн бизде конокто көп кырлуу талант, элдин кызы Назира Жетигенова. Саламатсызбы, Назира айым? Кош келдиңиз, кандайсыз? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Эми эл менен учурашып алалы. Саламатсыздарбы, урматтуу ушу Жылдыз Тайм бизди көрүп жаткан жалпы кыргыз элим. Баардыгыңыздардын мен ушул сөздү аябай жакшы көрөм. Асманда жылдыз, жерде кыргыз көп болсун деп. Кудайга шүгүр, азыр дүйнө жүзүндө кайсы бурчуна барбагын кыргызыбыз көп. Ошо Кыргызстаныбыз көбөйө берсин. Жана президентибиз дагы айтып кетпеди. 5 бала төрөсө 500 миң, 10 бала төрөсө миллион деп. Ооба, сон. Ошон үчүн айымдар ден соолугуңуздарды караңыздар, айымдарды аярлап, жакшылап багыңыздар, урматтуу мырзалар. Кыргыздын саны көбөйө берсин. Айтканыңыз келсин. Назира айым. Баштайлык? Баштайлы. Балалык чагыңыз тууралуу иретим менен, артка бир көз жүгүртүп балалык чагыңыз тууралуу сүйлөшсөк. Бала кездеринен. Азыр мен паркка келип атып, ушул жакта бала чагым ушул паркта да өткөн. Анда деген парк Панфилов менен эле парк Дружба деп койчу. Азыр Ататүрк болуп калды. Анан ушул жерге Луна парк деген келчи, мыякта Чехословакияданчы. Анан ошо мен анда 3-класс болсом керек. Анан Алина эжемдин балдарын, кыздарын ээрчитип алып ушул жака келип, аябай сонун ойноп кетчүбүз. Балалык бул албетте ар бирибиздин мындай кичинекей кезибизде эртерээк чоңойсок экенбиз деп эметебиз да, шашып, кыялданып, чоңойгондо балалык кез кандай сонун экен деп. Балалык кезим аябай жакшы өттү. Балалык кезим Талаш шаарында өткөн. Негизи Талаш шаарында, бирок Арал айылында үйдө төрөлгөм мен. Анан мен раматылык папам 3 кыздуу, 3 балалуу болом деп кыялданчу экен. Анан мен 5-чиси болуп төрөлгөм. Бирок менден 2 улуу эжем, 2 байкем бар болгон. 2 байкем раматылык өкөтөн каза болуп кетти. Азыр 2 эжем бар. Анан ошондо мен төрөлгөндө папам пенсия дейм, командировкага кетип, анан 1 айга кеткен экен. Анан ошо достору тамашалап, папам ошо эркек терип, мындай азыр медицина өнүкпөдү, анан эмеге анда УЗИ деген жок, медицина жакшы өнүгө элек. Анан ошо эркек деп эле азыр эненин ичинде жатканда эле бала менен сүйлөшүш керек деп калды го. Анан ошо видимо бала ошондо эле сезет экен да. Мен ошо эмнеге эркек мүнөз болуп калган, папам мени эркек деп күткөн да. Анан ошо үйдө төрөлүп, достору тамашалап койгондо, анан мен атымды Кылычтай курч болсун деп Кылычбек коюп коюптур да. Анан мен 1 ай аты жок Кылычбек болуп жатып, папамдын эле койгон Кылычбек болгон. Апам болсо Айгүл коем деген. Бирок менден улуу 11 күн улуу Аталаш эжем бар. Эми 11 күн болсо дагы. Анан анын атын Айгүл коюп коюп, анан эмне коерун билбей, анан ошо. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндө үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти 1 айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Таласта аябай атактуу, кыйын
гинеколог Назира деген гинеколог бар экен, ошонун атынан коюш 1 айдан кийин коюптур да. Анан мен ошо эрке болуп өстүм, атамдын кызы болуп өстүм, ошо жанында ушу эс тартып, кандай десем, бир 14-15 жашка чейин, 14 жашка чейин атам менен уктап, мамамды атаман кызганып, кийде деп, чолоо деп ушундай папамдын кызы болуп чоңойдум. Анан кечке велосипед тепчим кичинекейимде. Мектепте бей баштагы болдум, жакшы да окудум. Анан ошол менин эмелерим атам жак медиктер да. Анан ошо мени дагы медик врач болсун деп ошентип жана кыялданып, анан чоң апам ошо каза болгонго чейин ай деп эле өкүнүп жүрдү. Анан апам айтам, өкүнбөңүз, мен азыр артист болгондо деле күлкү терапиясында иштейм. Туура. Күлкү ден соолуктун мүлкү деп, башкаларга деле ден соолук эме кылам деп. Анан 15 жашыбызда, бирок 3-класстан баштап эле бияка шаарга келип, анда Фрунзе болчу. Эжемдерге каникулга келип турчумун. Анан 15 жашыбызда бирөтөлүү бияка көчүп келгенбиз. Анан ошойдон 16 жаш 10 ай мен турмушка чыккандан кийин 2 айдан кийин 17-ге толгом. Аябай айтып коем, товар хорошо сразу забрали деп. Туура. Эң турасын сөзгө мотивация бере турган. Анан 2 кыздуу болдум. Улуу кызым төрөгөнүн 3 айдан кийин 18-ге толдум. Экинчи кызымды 19,5-да төрөдүм. 38 жашымда тайне болдум. 37-де кайнене болдум дегендей эле. Ошентип 15 жашта бияка көчүп келгенде мени медик болосун деп Таласта медучилищеге тапшырткан. Мен медик болбойм деп, окуйм деп таштап койгом. Анан артист болом деп кичикийимде эле садикке барып жүргөндө клоун болом дечкем. Өзүңүздүн берби? Ооба, анан жана кичинекей детский клизмалар болот го, ошолорду кесип туруп, мурдума тагып, бетимди боёп, анан ичиме жаздык салып, жамбашыма жаздык салып эле анан үйдөгүлөргө папам туулган күнү, мамам туулган күнү болобу, же бизде үйдө бирөөсүнүн туулган күнү, же майрам, 8-март, жаңы жыл болгондо обязательно мен өзүм концерт койчумун. Анан көчөдө, ошо Таластагы көчөдөгү балдар кыздардын баарын мен башкарчумун. Атаман болчу турбайсыз көчөдүн, э? Анан мен жок ойнобогула деп мындай көндүрүп койгом да, анан бирөө мен жок оюн баштаса, обязательно бирөө келип, тиги баштады, сен жок болуп баштады деп мага уже стукачтар айтып келип коюшат. Анан бөлөсү, анан тигилерди таяк жейт менден, эмнеге мен жок ойнойсуңар деп. Анан клоун деген ошо группа, ансамбль клоун деп эле. Анан биздин үйдүн бет маңдайында бир классташымдын үйү бар болчу дагы. Алардын забордун сыртында 3 алма чоң багы бар болчу дагы. Бир баг менин машинам болчу, бирөө вертолетум, бирөө самолетум болчу. Ошо эмеге болбосо тиги ошо Алмаз деген классташымдын багы да алчу, бирок забордун сыртына эле тигилип калган. Менчиктештирип койгонсуз өзүңүзгө. Менчиктештирип алгам, анан ошо көчөдөгү балдар кыздардан тыйын алчумун дагы. Жүр самолетко, жүр вертолетко деп анан. Бизнесмен болчу экенсиз ошол кезде эле. Анан монтип айдап туруп эле эме сразу мындай Фрунзеге келбейбиз, Москвага барабыз, Алапа көчөнүн үйүнө барабыз деп элечи. Анан бизде САС бар болчу мындай, ошо жака ойночубуз да. Анан ошол жака концерт коюп, кошуналардыкына, өзүмдүн үйүмдө биздики мындай балкону бар үй болчу. Ошо балкон менин сахнам болуп эле, ошол жерде тарактарды, плойкаларды, мясорубканын ручкалары, ошолорду микрофон кылып эле ошентип концерт коюп, анан ошондо эми балабыз да, балдардын башы жетпейт да. Анан чындап эле 10 тыйындан алчумун дагы. Анан 40-жип менен мынтип тосуп койчумун да, бияка акчасы барлар кирет, акчасы жоктор кирбейт деп. Анан бир биздин көчөнүн эң байы бир кошунабыз бар болчу. Анан ошонун балдарын калгандарыбыз баарыбыз эле орто жашайбыз. Эң байлар ошо да. Анын атасы Раматылык Байкенин атын унутуп калдым. Ал бир айылдын башкармасы болчу да, мурда азыркыда акимдей. Анан аябай бай жашаган эмелер. Анан мынтип тетрадьтын тыйынды коюп туруп, тетрадьтын үстүнө бастырып туруп, анан простой карандаш менен мону чийсең, ошо тыйындын эмеси сүрөтү түшүп калат да. Ошентип алып келип атпай, анан баары шугундап эң байыбыз ошондо аны киргизбей. Ошентип кыялданып жүрдүм. Анан 15 жашымда бияка келгенде эжем Алина Такен Шаршевич деген хореограф, аябай кыйын хореограф бар болчу.
ошол бийге мени берди. Ошол жакта бийлеп жүрүп, анан кыздарымдын атасы ошол жерде мен бийлеген студияда, алардын бет маңдайында алардыкы эме болчу. Мастерской ал художник болчу. Анан алар сүрөт тартканда мен ушундай искусствого кызыгып, мен сүрөт тарта албайм да. Анан алар мынтип эле чиймелеп койсо эле сонун болуп калат живопись мененчи. Ошолорду карап эле кыялданып отуруп, анан ал кыздарым атасын мен байкедечимин. Ал эме алар мени жумшайт магазинге, нан алып кел, чай алып кел деп, анан чуркап бара аларга чайынан ушулардын алып келип берем. Сүрөт тартканды үйрөнүп алышыңыз керек, ошону үйрөнсөм деп, же болбосо ошолорго карап эле таң калыш үчүн да. Анан ошентип жүрүп, атиги кыздарым атасы мен мындай бияка бийлей элекке чейин Бишкекке, анда Фрунзе болчу. Фрунзеге көчүп келелекке чейин мен Таласта 7-класста кыргыз күрөшкө катышчумун да. Кылчыбек болчу экен аяктанда. Мен 1-класска чейин мен өзүмдү эркек деп эле элестетчүмүн да. Эркектер менен ойноп, мындай куклада кызыкчу эмесмин. Анан мага рогатка, велосипед, ушундай техникалар, ушундайлар ойночумун да. Атага жакын адам негизи ушундай болот го кыз кишичи. Анан папам мопеди бар эле, мопед айдачумун. Ушинтип анан бияка келгенде ошол кыздарым атасы үйдүн кичүүсү экен. Анан бул айылга мындай бышкан айылга жашай эле турган кыз экен деп ойлогом. Сыртыңыздан уже эметип койгон экен, ошентип анан мени кайтарып жүрүп 18ге чыкканда алып кетем деп 17ге чыгарбай эле алып кетип калды. Ошол. Анан кыздарым атасы менен 4 жыл жашадым, бирок 4 жылда эми үй бүлөдө өйдөтөмүн. Анан азыр болсо ачыкка чыгып, ошо зомбулук эмелерди жакшы коргоп, айымдарды коргоп атпай, ал убакта уят, ажырашпа, кыздарың бар, болду сен таяк жесең да жашашың керек деген ушундай эме бар эле. Анан инвалид болуп калбайм деп 2 кызымды алып эле 4 жылдан кийин качтым. 4 жыл жашап 4 жолу мушташтык окшойт. Мен болсо жаш болчуңуз ооба, мен да эми башында мен кыздарым атасы эле күнөөлүү деп ошентип берчүмүн, эми жаш кезде. Аралыгыңыздар канча болуп калат жашыңыз? 5 жаш. Анан менде деле күнөө бар экен. Мен анын вообще тилин укчу эмесмин. Кийинчилигиңиз анан эми аял кишине мындай эркектин тилин угуп, мындай бир ступенька ылдый болуп десе, жок, тең болот деп эле анын айтканын укпай, анан ал кол көтөрүп ушундай, анан экөөбүз чогуу мушташабыз. Бирок ал эми эркек да бар, күчтүү ал. Анан ушинтип бир жолу бутум сынды, 2 жолу кабыргам сынды, ушинтип анан кой инвалид болуп калайлык да, качайын деп 2 кызымды алып алып. Туугандарыма да айтпай, ага чейин мурда туугандарыкына барсам, бар жаша деп эле кетирип ийет. Анан ошондо 1 жыл 7 ай эч кимге айтпай 2 кызымды алып алып, бир Раматылык Анара деген подругам бар болчу. Ошол мага азыр кайым атын мен коюп койгом, аны ырдатып, ал Джессика деп, ал өзү африканка, метиска да. Анан кийин ал өзүнүн баккан ата-энеси кыргыз болгон. Анан эмеге изилдеп ата-энеси каза болгондон кийин изилдеп мен настоящий ата-энем ким дегенде энеси орус, атасы африканец, биякта летчик болуп ушундай. Анан бирок кыргыздар баккан. Ошол мага 1,5 ай мени багып үйүндө мага жардам берди. Анан Күнтүү деген айылда, Сокулук районунда. Анан ошол жерде барачный үйдө бир квартира таап, ошол жерде квартирада жашап, анан 2 кызым ыйлап башта, анын кечкен бирөөдөн тамак сураганда уят. Ооба, мен ажырашканда кичүү кызым 1 жаш 3 ай болчу. Анан улуу кызым 3 жашта болчу. Экөөнүн ортосу 1 жаш 10 ай. Анан экөө ыйлайт нан деп, анан мен бирөөдөн дагы сура албайм да. Анан мындай намыстанып, анан ушу сурагандарды дагы жаман көрөм. Эми иштеп өзү оокат тапса, ар бир адамдын колу буту Кудай бергенден кийин өзүнүн ырыскысы изденип тапса болот да. Анан ошентип официантка болуп иштедим, Ош базарда оромо сатып иштедим, өзүм эме кылып ошо 2 кызым багайын деп. Анан оромонун дагы мындай эмесин, калькуляцияны чыгарганын билбей эле үйгө жазагандай эле жазайм. Жедей эле мындай акчам көбөйбөйт да. Квартирага тамак ашка эле жетет. Анан колдорум бүт мондай мозоль болуп кеткен, кечке камыр жая берчү. Бир күнү мынтип чай саткандарды карап туруп, анан чай эле сатайынчы, оңой эле деп термос сатып алдым. Анан ошол термоска
сүттү куюп, чайды салып, ысык суун салып, сахар салып турган аралаштырсам, термосум жарылып кетет. Багы жок, дагы жок деп анан өкүнүп алып ыйлап. Аны ошо оромо сатып жүргөндө ошо жерде бир кореянка жакшы бир аял бар болчу, атын унутуп калдым. Ошол мени жакшы көрчү да, мен постоянно покупателем болчу. Анан ошо кийим сатпайсыңбы, реализатор бол деп анан ошо азыркы 5 сары деген эменин астын ошонун ордунда ачык эле кийим саткан базар болчу да. Кыялдын тегеректери азыр базар го, ошо биягы 5 сары 5-налеге ошол жака жакын болчу. Анан ошол жерде кийим саттым, анан кийин официантка болуп иштедим, гастролго жүрдүм. Баягы кыялымды орундатмайчы. Кыздарым каникулда болгондо кошо ала кетем гастролго. Биякта болгондо мамам карап турат, мамам, папамдар жардам берип жүрүштү. Ошонтип эки кызымды чоңойтуп, анан күйөөгө бердим. Азыр Кудайга шүгүр. Эки күйөө балам тең жакшы, өз балдарымдай. 6 неберем бар. Кудагыйларым бар, мамам бар. 2 эжем бар, 1 сиңдим бар. Шүгүр, ушул эл катары. Азыр сизди угуп жатып, рисковать эткенди аябай жакшы көрөт экенсиз да, бир жерде тура албай. Мен алдыга өнүккөн. ошо кичикийимден акча таап көнүп калгам да. Мен кичикийимде даже эмени балдарды, кыздарды мен биринчи өзүм тийишпечимин. Мага тийишсе уруп салчумун да. Анан кийин үйгө качып келем дагы, тооканага кирип кетчүмүн да. Биздин бир тебенчек корозубуз бар болчу. Менден эле коркчу да, калган баарынан тепчи да. Анан бир жолу мени тепкенден, сиңдим, мен сиңдим аябай болушчумун. Азыр экөөбүз аябай жакынбыз да, менден кичүү сиңдиме. Анан ошо Наргизаны тээп салганда мен да чуркап барып тепсем, стенкага жармашып өлүп калгам да. Анан ошо анан тоокананын эшиги кичинекей эле да. Ичине кирип кетсем эле анан мама, балдардын энелери болушуп анан келишет да, кошуналарчы. Кызыңарды кой дебейсиңерби, ушинтип эле балдарыбызды, кыздарды урат депчи. Анан мамам швабраны салып чык деп чыкпайбы. Анан тоок туур менен эле жаңы тууганда кокулдайт да. Барып тээп салам да, жумурткасын алып сатам. Же болбосо жумуртка жана сырты каты электе, жумшак кезде акремитеп туруп бөтөлкөгө салсаң, анын ичинен катып калат да. Анан ошентип эле башкаларга көргөзөм. Ким бөтөлкөнүн ичине жумуртканы сындырбай эметет. Ушу фокусту ким давай спорт этебиз деп акча кылып эле ушинтип кичинекей менен акча таап эметим да. Анан жана айтып атпайбы, Алма бакта да эле вертолет, самолет кылып, анан концерт коюп акча таап эле ушинтип. Кыялыңыз бийик болуш экен. Анан бияка биз көчүп келгенде, биз Койташ деген айылда Тайжем үйүндө жашап калдык 2 жыл. Анан ошол жакта чоң алма бак, ушундай прям бактын ичинде үй болчу да, сонун дөңдүн үстүндө. Койташ ушу айыл бүтүп аткан жерде. Анан ошол жерде алмаларды кетип баратып рюкзагыма салып алчумун дагы. Анан орус кемпирлер жада 5тен деп сатат го отуруп алчу, ошолордун жанында отуруп алып сатып. Өзүмө жол кире, мороженое, анан тияка мындай эмелерге ошентип эле акча таап, азырга чейин эле ошо рисковать этип эле. Негизи кыйындык индеш керек экен. Таңдырып жатам мен. Рахмат. Анан мен мындай кошелегимде 1000-2000 акча калса эле уже нерв болуп баштайт. Иштейин деп туруп. Жок, ооба, уже акчам түгөнүп бартат. Мен бирөөдөн суралбайм. Эмне кылыш иштеш керек, кандай иш. Мен жакшы сапат бул да. Мен эме кыла берем. Гүлдүрүп эле посудомоечница, дворник, анан проститутка болуп иштеген жокмун деп. Истибардес болуп. Туура. Анан калган жер МВДда да иштедим. Раматов Кангантиевдин учурунда ошол жакта ансамбльде бизге формада кийип калдым, удостоверениени алып калдым дегенде. Анан повар болуп да иштедим. Ушу көп эле жумуштарды кылдым. Өкүнбөйм, мындай адам аракет кылса, берекет. Мен ошо WhatsApp-ымда деле иштесең тиштейсиң деп жазып койгом ушуну. Көрдүм. Эң сонун анан айтып калбайсызбы? Үйдүн атаңыздын эрке кызы болуп, үйдүн эрке кызы болуп, турмушка чыгам деп айтып атканда оор болдубу сизге? Жала качуу жолу менен кеттиңиз. Мындай кандай десем, мындай монтип машинеге тыгып ала качкан жок, алдап чакырды да. Алдап чакырып, мен таласка алмага бир эмеден өзү да колу жөндөмдүү ушундай анан эме болчу да, кыздарым атасы. Анан мага уйдун мүйүзүнөн сөйкө жасап берди. Мен мурда вообще сөйкө кич эмесмин, боёнуп, мындай эме кылып. Мен айтып атпайбы, күрөшкө барып, эркек мүнөз болуп, аялдарындай тырмак өстүрүү, боёнуу, сөйкө, шакек дегендерди вообще тагынчы эмесмин. Мен кийин артист болгондон эле керек болуп, клычбек болуп жүргөн кезде ал кездерде. Анан эмеге ошо сөйкөнү тагып келсем эле мамам байкап калды. Муну ким бердим? Бир байке берди десем. Кокуй, сен уже сага көз салып баштаган турбай экен. Таласка кетиребиз деп мени башташты үйдөгүлөрчү. Анан
бийге барбайсың деп бийге дагы жөнөтпөй коюшту дагы. Мен повардын окуусуна окутуп, анан маған өзү чулочный фабрикада иштечи, жана носки байпак чыгарган эмеде фабрикада. Анан ошол жака, ошонун жанында бир училище, канчанчы училище экенин билбейм. Ошо повардын окуусуна окутуп, анан мени практикага ошол эмеге мага иштеген жумушка көз алдында болсун деп ошол жерге практикага жөнөттү. Практика барганда жалаң эле идиш жуйсуң, анда вообще тамак жасаганды билчү эмесмин. Анан эме пияз, картошка арчытып болот. А так үйдө эки жеңем бар, эки эжем бар, мамам бар. Алар тамак жасайт, мен болсо үйдө эшиктин алдын шыпырам, бут кийимдерди тизем, ошону колун жуйм, болду, менин жумушум ошо болчу да. Анан бирок эме күнөө кылып койгондо мамам бизди огороддо малиналардын чөптөрүн ототуп койчу да. Эмелер чиркелер талайт, жанагы эмелер саят. Ошол эле жумуштарды кылчумун да. Мен даже турмушка чыкканда жумуртканын жанагы белогун мен май экен деп ойлочумун. Жолдошум экөөбүз, ошо кыздарым атасы экөөбүз квартирага чыктык. Анан мага бир шырдак, бир палас, эки төшөк, эки пияла, эки эме тарелка, ушундай эле экөөбүзгө жете турган эле оокаттарды бөлүп берди. Анан эмени ошо кыздарым атасы айтып, эме жумуртка куурчу десе, сковородканы коюп туруп эле ысыгандай монтуп чагып атсам, май куйбайсыңбы деди, өзүм майы бар деп. Билбей сал керек тамак. Билбейм да, мен жанагы эме белогун май деп ойлочумун да. Сары эметсе элечи. Анан кыздарым атасы деле тамак жасаганды үйрөттү, анан жашоо өзү үйрөттү дегендей. Анан ошо мени Таласка, ошо мен жана эмеде чулочный фабрикада иштеп атканда, мен бийге барбай калдым, анда телефон жок. Анан ошо кыздарым атасы ошол жака издеп келиптир меничи. Анан эжемен сурап, ошентип таап, Назираны издеп атам, тиги бу деп. Анан ошол жака издеп келди. Тиги эжем мама айтат да, Назираны бир жигит издеп келди десе, кой буну эме болбосун деп, анан мен Таласка качырып ийишет да, байкемдикине. Бирок жүрөгүңүз баары эметчи, жакшы көрчүңүз беле? Жок, жакшы көргөн эмес. Мен мындай байке катары жакшы көрчүмүн. Мындай жигит катары, эркек катары мындай сүйүү деген эмне, ал кезде мен өзүм кичинекейимде сүйүүнү деле билбейм да. Анан ошондон Таласка мени качырып ийди. Анан ал мага телеграмма жазды. Ошо эжеммен барып, кайра эжеммен суранып, мен Таластагы адресимди алып, анда телеграмма жөнөтөт, телеграмма менен телеграфка келип, анан телефон менен сүйлөшөсүң. Анан ошол жака келип сүйлөшкөндө, ушинтип сен менен бийлеген кыздар, анан мен менен чогуу жана сүрөт тарткан балдар, окуган балдар баарыбыз 23 февралда отуруш кылып атабыз, ошол жака келбейсиңби дейт. Анан мен бияка уже Фрунзенин бияка уже көнүп калдым да. Анан мен кетпейм десем болбой, Таласка кетиришкен да, кыйнап элечи. Анан бияка келгим келип атат, биякта уже досторум бар. Анан жеңеме айттым да, жеңе, мен Фрунзеге барып келейинчи. Ошентип мен досторум чакырып атат десем, анан байкең мени өлтүрөт да дейт. Анан байкеме эмне кылабыз, анан давай алдап, анан тайнемдикине кетти деп алдап байкемди. Ошентип анан жеңем мага бир галстук, анан саат, быйшыл бир беле белектерди берип, анда через этот Жамбыл кетчи да автобус. Ошого 7 сом, 7 рубль болчу жол киречи. Жеңем ошо жол кирени берип, мен салып ийди. Тиги ошо кыздарым атасы тосуп алды, ошентип отуруш болду. Анан ошентип эле ошол жерден жолук салып, анан үйлөнөм деп, анан мен кетем десем, ал асыл өлөм деп. Анан өлүп калбасын. Көңүл куя албай. Мунун да көңүлү куя албай, тигинкин да куя албай деп. Туй берем, уя албай, бирок эме бирөөдөн эле төрөдүм. Ошо кыздарымдын атасынын 2 кызды болдум. Ошондойдон жолуңуздар бир болуптур да? Ооба, бир болгон жок. Бирок азыр мен кыздарымдын атасына эч качан запрет кылган эмесмин. Ал биз эки айры жолго түшкөндөн бир 3-4 жылдан кийин үйлөндү окшойт. Азыркы келинчегим менен мен аябай жакшымын. Аны брачка деп коем. Менден 3 жаш кичүү. Анан өзүнүн айылынан эле, өзүнүн эмесинен үйлөндү. Анан мен кыздарым папасына барып турганда, ал эгерде жаман мамиле кылса, же болбосо кагып силкип эме кылса, кыздарым барбайт эле, мага да айтып келмек да, папам эмеси деп. Кыздарымды аябай сыйлайт. Экинчи кызымды кызымды турмушка бергенде папасы ошо үй бүлөсү менен Москвада жашачу. Аларды келе алган жок. Анан экинчисинде
ошо кыздарымдын ата журтун 70-тен ашык киши келди. Анан тиги кыздарымдын ошо атасынын азыркы келинчеги дагы. Анан Кудагыйга айттым, мени кандай жакшы көрсөңүздөр, бул кудаңызды дагы, кудагыйыңыз менен да катышып, мендей эле көрүңүз деп. Анан ошо ага сөз берип эметип атсам, менин Роза Шакированын жолдошу Назира эркек деп койду. Анан мен кайненем өзүмдүн кыздарымдын өзүнүн чоң апасы, ошо атасы, кыздарым атасы 5 жашында эле каза болуп калган экен да. Анан өгөй эненин колунда өскөн экен. Бирок өгөй кайнене мен өзүмдүн настоящий кайненемди көргөн жокмун да. Мен колуна барган кайненем аябай жакшы болду. Азыр дагы жакшымын. Катташып турасызбы? Ооба. Эми катташпайбыз. Ошо кызымдын эмесине келди. Анан мага мындай кайненелик каар көргөзгөн жок да. Ошо эмеде келин болуп барганда менден сурады, уй саганды билесиңби дейт. Жок, бизде уй жок болчу. Тандырга нан жапканды билесиңби дейт. Бизде тандыр деген понятие жок болчу. Мамам өзү Таласта жүргөндө хлеб заводдо иштечи. Анан биз деген нанды магазинден эле сатып алып, мамамды жумушунан алып келет ушундай. Анан эмне кылганды билесиңби дейт. Анан үй жыйнаганды билем, кир жууганды билем, эшикти алып чыгарганды билем. Хорошо, сен ошо оокаттарды кыла бер, калганын мен кыла берем деп. Экөөбүз аябай жакшы. Бир дагы мага каар көргөзгөн эмес, мындай. Анан ошо эми ал деле жаш болсо керек, кайынсиңдим Сусаркан, Сусликтин сестренкасы деп кой салган интервьюда. Ошо Сусаркан как раз мен кайненемдер менен, кайнатамдар менен жашап жүргөндө, ал ошо күйөөсүнө таарынып, 2 кызы менен биздикине келип калды. Анан экөөбүздүн жылдызыбыз келишпей калды. Анан мага аябай кайнененин каарын ошол көргөздү. Анан ошон үчүн Сусаркан деп коюп салган. Бирок эми адам пенде болгондо баарыбыз медалдын 2 бети бар дегендей, эме таарынычты да кой бериш керек дегендей, менде деле минустарым болгон, ада да болгон. Анан кыздарымды ошо экинчи кызым турмушка бергенде келди. Айттым, эми менден кетсе сен кечир, мен сенден кетсе мен кечирейин деп. Анан азыр жакшы сүйлөшүп, мен эми сүйлөшпөйм, кыздарым сүйлөшүп атканда, папасы менен сүйлөшүп, видео звонок кылып атканда амандашып коесуз. Учурашпайбы, аны дүкүлөшөт. Дүк акай кандайсың болду. Ооба. Ошол. Анан дагы эмнемди айтып берейин, ошол. Чыгармачылыгыңызга сахнага алгач чыккан кезиңизди айтсаңыз. Эсиңиздеби? Эсимде. Эң биринчи мына быйыл 30 жыл болуп экен, 95-жылы баштаган. Ошо 95 биз ажырашып, анан жанатып кыйналып жүрүп, анан баары артист болгум келип, кыялыңда кичинеден ошо тынчыбайт да. Анан Сокулук районунда Мерим деген ансамбльга, ошол жака солистка болуп жумушка кирдим. Анан ошондо Сокулуктун айылдарын кыдырып концерт койчубуз. Анан ошо эң биринчи сахнага чыкканым ошо Сокулуктун кайсы айыл экенин билбейм, ушул бир айылына барып, анан анда биз живой ырдайт элек да, бизге ойноп берет эле да. Анан эмеде күнүгө жумушка келесиң дагы репетиция кыласың. Ошондо Акку белең Айпериң деген ыр аябай популярный болуп аткан. Анан ошону ырдайм деп мен ошону тандадым. Анан тиги Камил деген бала ойноп берет. Анан репетиция кылып атканда нормальный эле. Анан мындай чоң эл көп жерге биринчи болуп чыгып атам, сүр деген башка экен да. Анан чыкканда эле кулагым укпай калды да. Эшиттимки кулагым укпай эле. Элдер мага мындай тескери эле көрүнөт. Анан биякта уже эмелер мен менен чогуу иштеп ырдап жүргөн неизвестный эле ошол жерде группада, ансамбльде чогуу иштеген. Тажрыйбасы бар адамдар, алар бага кыйкырып атат да, таңдагы берметим деп. Сөздөрүңүздү уже унутуп калдыңыз, унутуп калдым. Найнана, найнана деле далдыра эле турам да. Найнана, найнана деле. Тиги кайра ойноп атат. Айперин даже эсте албай койдум да, Акку белең Айперин, кызым аты Айперин болбосочу. Найнана, найнана деп эле кирип эме ошо жаз маалы болчу. Анан эме май беле ушул мезгилде сирендер жаңы гүлдөп аткан кези. Анан мага толтура сирендерди берди, ошону алып алып кирип кетип калдым. Элдер өлө калчапты. Бирок шылдыңдап гүлдөп болуш керек деп ойлойм азыр. Адам могул жагында каалоосун аткарарда ушундай сүр болот да баарыбычы. Анткени ошол жакка барат. Мен азыр деле мындай көптөн бери сахнага чыкпай калсам,
уже сүрдөп баштайм да, мындай баары элдин сүрү. Анан постоянно чыгып жүрсөң уже көнүмүш, адам бүт нерсеге көнөт деп коет го. Анан ошондо тизелерим калчылдап, оозум калчылдап, колум монтуп калчылдап, вообще аябай катуу сүрдөгөм. Чыга албай алдыңызбы? Анан эмелер коллегалар каткырып атышат. Ошондо анан акырындан анан үйрөнүп кеттим. Анан эң биринчи чоң сахнага чыкканда ошондо 98 беле, 99-жылы беле Дворец спортога чыкканда, анан ошондо дагы аябай катуу сүрдөгөм. Потому что айылдарга концерт койгон, мындай сахна кичирээк, эл азыраак болот да. Дворец деген 2200 киши, а мурда деген концерт деген элдер түмөлө толуп аншлаг болуп келчү да. Анан ошо эмеге кичинекей эле эпизод менен чыккам. Анан мен айтып атпаймынбы, мен аябай эле кеч боендум, косметиканы кеч колдондум. Анан эмеге эжемдин концерти болуп аткан. Анан ушу сахнага, биринчи чоң сахнага чыгып атам деп, Анвар Асанакунов деген менин агайым, ошо мен өзүм негизи кудул болом деген деле эмем жок болчу. Оюмчу, мен актриса. Биринчи садикте клоун болом дечим, школдо актриса болом дечим. Анан кийин ырчы болом деп баштадым. Анан өзүмдүн багытымды таппайм, бирок ушинтип сахнага чыгышым керек да. Анан эжем эле ушат эме, мен эжеме көпкө чейин таарынып жүрдүм. Мени эмнеге поддержка кылбайт, менин бир тууганым. Алина эжем. Ана Фарида Карбосова, Мирлан Жетигенов, Нурлан Намазбеков, ошо биздин группадагы балдарга поддержка кылат да, мага кылбайт да. Анан эмнеге мага кылбайт деп эле ушинтип таарынып, анан кийин сурасам, айтат, сен менин тагдырымды эле, точно эле менин тагдырымды тартып баратасың депчи. Анан элдерге мындай биз жалтырак көйнөк кийип, жыргап күлүп жүргөнүм менен сахна артында аябай оор да. Жол жүрөсүң, машина бузулуп калат, ачка каласың, үшүйсүң, кээ бирде условия жок болот, мастар келип мушташасың. Короче, сахна артында өзүнчө түйшүк, аябай түйшүгү оор да. Анан эл сен энергияңды алат, бирөө кара көз, бирөө жакшы көрүп карайт, бирөө жаман көрүп карайт, завидовать этет, ушактары сүйлөнөт. Анан ошонун баарын көтөрүш бул аябай эле оор экен да. Анан эжем ошон үчүн мени кыйналбасын деп бар деп эле ушинтип. Анткени ал өз башы менен жон терисине сезип көргөн да. Сен мени точно эле тагдырымды туурап келатасың дейт да менин артыманчы. Анан башка эле, потому что сен любой жумушту алып кете алат, башка эле сферада иштесин деп, ушундай менин көңүлүм калсын деп эле ушундай суук мамиле кыла берчү экен да. Анан ошондо Дворецке сахнага чыгарнасында мен аябай жалдырадым да, пожалуйста чыгайынчы да. Анан Анвар байке айтты. Ырчы болуп чыктыңыз анда? Жок, кудул, ошо Анвар байке кудул болчу да. Анан айтты, могу бир кичинекей эпизод берип койчу, бир тажатты депчи. Анан эмеге Анвар байке базарда самогон саткан аялдын ролун ойнойт да. А мага болсо пирожки саткан аялдын ролун ойнойсуң деди. Анан окуп барсыз деп. Бар бир аз бар да. Анан экөөбүз эки жактан чыгабыз. Анан экөөбүз учурашып, анан сен кандайсың деп бир аз диалог кылабыз, анан кетип каласың, болду дедим. Мага ошол эле жетет да. Ошого эле чыкканга эле бактылуумун да. Анан хорошо, пирожки деп анан мен боенбогон, мен эжем Алина эме да, цвет кожи эме агыраак да. Мен кичине смуглыраакмын. Анан менде косметика деген кы тамгасы жок да. Эжемдин косметикасын урдап ал сахнага чыкканда анан өлө боенуп туруп, могутушуп алып, нерге эле тоналка шып алып турдум да, бияка шыбаш деген жок да. Анан эптеп боенуп, нерим эле аппак. Үстө главное. Анан сахнага пудрадан сүйкөп алып чыктым. Пирожки алла, пирожки деп өлөчө. Тиги болсо сабагон, опка, сопка, попка деп алып чыгат. Анан экөөсү, ай кандай, ай жакшы, ай кандайсың? Эмне болуп алгансың? Не деп эле анан мага эметип атпай. Ай сен эмеге көлгө турмушка чыктың дедиң эле. Сен эме дүңкүйүп алган жоксуң. Сен бетиңе жана акча эшепти кесип туруп бетиңе чаптап алгансыңбы? Эмне могу депчи. Ал сөздөр жок болчу да. Анан ошол жерден мен жана пирожки деп чыгып туруп эле, дагы мен бир-эки сөзүм бар эле. Жанагынтип Анвар байке жок сөздү кошуп эле. Уланып кетти. Жок, ал мени ушинтсе эле, мен сахнада азыр деле бир жаман эмем бар. Жана Чыпалак Батырды деле биз Салам Кыргызстанда мен күлүп алып токтоно албай калам. Ошо сахнада бир күлсөм токтоно албай калам да. Анан күлүп атам, тиги болсо ошо, ай сен көлгө тийдиң, дүңкүйүп алдың беле, эмне күлүп атасың деп кайра эметсе, кайра күлөм да. Токтоно албай атам ушунча. Барчы деп мени сахнадан кубалап ийди. Анан өлө каткыратсам, эжем мени карап туруптур да, эми кандай ойнойт сахнада деп.
эмне күлкүлүү, эмнеси күлкүлүү болуп атат деди да. Серьезно келе. Аябай эжем мындай кыйкырбайт, урушпайт. Мындай папам ушундай киши болчу да. Бизди урганда эмес, урушканда мындай бир взгляд менен, бир сөз менен эле отургузуп койду. Эжем да ошондой. Эмне күлүп атасың? Сен элди күлдүргөн чыктыңбы? Азыр сен уят болдуңбу же мен уят болдум? Сахнага чыгам деди. А сен деген азыр сени эч ким тааныбайт деди. Алинанын сиңдиси чыгып алыптыр, жиндиге окшоп күлүп кирип кетти. Сен мени уят кылып атпайсың, вообще чыкпайсың сахнага деп койду да. Ошо жерде мындай бычак менен сайгандай эле болду да. Жан денеңиз ооруду. Анан ошо менен эжем көгөрүп мени вообще гастролго тияка бияка ээрчисем да албайт. Анан раматылык жездем, мени ошо эки байкем, папам экөө таңгасы болуп калганда бизде эркек үйдө жок адам. Ошо 2005-тен бери мен ошо мамам депрессиядан чыгарайын деп мамамдын жанына көчүп барып, ошомойдон 20 жылдан бери мамаша менен чогуу жашайм да. Анан папам, мама аябай эле катуу болду да, эки байкем, папам каза болуп калды, анан ошо жалгыз калды. Анан эки эжем турмушта, сиңдим турмушта, а мен эки кызым менен эле квартирада жашачумун. Ошентип мамамдын жанына көчүп баргам. Ошо мамамдын жанында калдым. Анан ошо гастролго чыгарда жездеме жалдырайм да. Анан жездем ошо бизге байкелерим ордуна байке болду, папам ордуна ата болду дегендей мага аябай жакшы поддержка берип, анан жездем экөөбүз аябай жакшы болчубуз. Мындай балдыз жезденин ортосунда мындай дистанция болот го, а биз экөөбүз мындай мен сырымды айтып берчимин. Байкем катары ал мага советтерди берип, биз мындай аш той берсек обязательно ошо малдын башында туруп мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек, устукан ошол жактын аларды мен билбейм да. Ошо жездем мага аябай поддержка болуп, жаткан жери жайлуу болуп, бейиштен орун берсе экен деп эметем. Ошо ковидте каза болуп калды да. Анан ошентип гастролго Ошко кетип атканда жездеме аябай ыйлагым жалдырап, мен да барайынчы десем, анан хорошо деп, Алинанын настроениясын бузбайлы, сен колонкалардын арасына жашынып ал деди. Барып кийимдерим чолтуп турат, чоң колонкалар да. Ошолордун арасында отуруп турам, Сосновкага кетип баратканда, уже бутум ооруп кетти да, ошо жерге ошентип отуруп кетип мен дагы бармын десем эле, акчем ментип караганда. Өчүп калдыңыз. Жо мени караганда жездем, я разрешил деп койду. Мен уруксат бердим депчи. Чего она там будет делать? Мне будет помогать деп жездем чыгып койду анан. Налоговая, мени группада Алина шоу деп ушундай группа менен чыкчубуз да, 15 киши, 20 киши. Анан ошо 15-20 кишиге тамак жасайм, ошолордун кирлерин жуйм жуп сахнага чыгыш үчүн элечи. Анан кассир жок болсо кассада, билет саткан, эшикте контролер жок болсо контролер болом. Аппараттар анда аябай аз болчу, арендага алып кетчүбүз, анан аппараттарды урдап кетпесин деп. Например, Ошто драм театрда бир жума концерт койсок, бир жума ошо жерде аппаратты кайтарып сахнанын үстүндө уктайм. Башыма прожектор, бутума прожектор коюп алып, ошо жерде сахнанын үстүндө ошо аппаратты кайтарып уктачумун. Анан афишаларды илчүбүз, анда камыр менен илебиз, денебиздин баары камыр болот. Оштун баардыгын чаптап чыгасың, Бишкектин баардыгын ушинтип чака менен же болбосо баклажкалар менен арыктагы сууга эле мындай акыркы сорттогу унду алып туруп, мындай клейдей кылып туруп, анан ушинтип афишаларды чаптачубуз да. Мени группада на всякий случай деп койчу. Анан кайсы жер запаскамын да, кайсы жерде жумуш күчү жетпей, ошол жерге жумушчу жетпей атса, мен барам. Анан казанга суу салып, анда стиральный машиналар жок да, казанга суу салып, бияктан суу ташып, колго кирлерди жуйм. Анан Нурлан Намазбеков деген досум да, ал бийлейт, ошо Алина эжем жанында бийлеген. Ал вышегырыктан: "Чё ты всем стираешь? Чё, служанка, что ли, или прачечная? Давай за услуги деньги бери. Смотри, колуң баары эме, жишканын бияктарың бүт эзилип кетет." Кандай сезим болду ошондо? Анан, да, действительно, если ты сама себя не уважаешь, тебе все будут топтать деп, ошо мени эметип койду. Анан кийин уже айттым. Короче, жеңил кийимдер 20 сомдон, оор кийимдерди 50 сомдон жуйм да. Анан бизнес кылдым. Анан ошондо бирок эжемде мени албайт да, анан мен ээрчип эле сахнага чыккым келет. Ошондо 11 жыл мен зарплата албай эле, ошолордун артында ошолордун артында эле жумуштарын бүтүрүп, оор жумуштарды кылчумун дагы.
Анан кыздарым уже мектепке барарда келип туруп анан «Вечерний Бишкек» деген газетаны алам дагы ошол жерде требуется официантки дегендерди эметип, кыздарым бир жума 10 күн школго барбай калат да, пока тетрадь алыш керек, бантик алыш керек, кийиниш керек деп анан жан талаш официант болуп иштеп, чогултуп акчамды анан кыздарым кийинтип анан школго жөнөтөм. Ушундай трудностьтарды, аябай эле кыйынчылыктарды көрдүм, бирок эмеге кичинекей акча тапсам дагы мындай баарына жеткирчимин да. Азыр мындай азыр Кудайга шүгүр табам. Канчалык тапсаң, канча көп тапсаң ошончо көп расход экен да. Канчалык мындай өзүм менен жетет экен. А так Кудайга шүгүр элдин артында эмесмин, астында эмесмин, ортодо. Астыга чыксаң көз тиет, артта калсаң сөз тиет деп ортодо кыпчылык коюп жүрөм. Көп кырлуу таланттысың да, жаңылбайм, чын айтам. Мындай өзүңүз мурун бала кезден кыялданган ырчы да болупсуз, актриса да болупсуз, кодул да болупсуз. Чынында эле көп кырлуу талантсыз. А мен азыр еще мен өзүмдүн кыялымда актриса болом деп мен мындай комедия жагында эмес, серьезный мындай, мисалы Курманжанды атканым же болбосо Улуттуу инсандар мындай чоң каармандардын ролун, образын жараткым келет да. Анан ошо театрга жумушка кирейин десем, дипломум жок, албайт экен азырчы. Анан мен азыр мага ошондо любой бир киши себепкер болот го. Бир эмеден интернеттен көрүп калгам, бир 86 жаштагы ата медакадемияга тапшырды депчи. Ошол ата мага мотивация болду да, мен былтыр окууга тапшырдым. Бешеналиевага азыр экинчи курсту бүтөм да. Билимге эч качан кеч эмес. Анан мен бирок аяка тапшырып атканда деп мындай бир аз уялып аткам. Анан барсам эле аяктагы жаш студенттер көрүп алып, сиз биякта мугалим болуп иштейт. Жок, мен студентмин депчи, анан өзүмдү жаш сезип атам деп. А так мен мурдагы дипломум эме начальник класстарга педагог сабак берет. Бирок мен ал дипломду алган менен ал сферада иштеген жокмун да, мугалим болупчу. Анан ошо диплом менен тапшырып, анан ошол жерде азыр актерскийде окуп атам, заочно. Анан ошол жакта эмелер, студенттер сурап калсаң, карасам, биздин шоу дүйнөдөгү менден улуу аттарын айтпай эле коеюн, менден улуу агаларым, ошол эле Нарын театрында, Талас театрында, Ош, Баткенден менден улуу эже агайлар окушат экен. Анткени алар мурда диплому жок эле ошо эмелерге, театрларга алып, азыр болсо бардык жерде диплом требовать этип калган үчүн алар дагы тапшырып турат. Мен анда биякта эме турбайм, орто эле жаш экем депчи. Аякта 60тан ашкандар да окуп атышат. Анан я еще молодая деп коюп, мындай смело басып жүрөсүң университетте. Жакшы, ийгиликтүү аяктабыңыз. Айтып калбайсызбы, окуп атам депчи, ийгилик каалайм. Ийгиликтүү аяктабыңыз. Бир тууган жоготуш чынында эле оор да. Канча жашта элеңиз ал кезде сиз? Мен папам каза болгондо 24, 99-жылы 25 экен. 25, ошо 26 жыл болуп калыптыр. Папам каза болгондо мен мындай астыман жер кетип калгандай эле болду да. Мындай кантип жашайм, мен ошондо бир айда 11 килограмм арыктагам да. Мындай ыйлабайын десең эле папамдарды эстесем. Даже ошондо биздин бир итибиз бар болчу. Бандит деп коюп койгонбуз да атынчы. Аябай акылдуу ит болчу. Өзү мындай эме кандек ит болсо деле бизди анда биз Көк Жарда жашайбыз да. Анда биз жака транспорт вообще жүрбөйт, таксида жүрбөйт, автобус, маршрут деген жок. Анан кольцого чейин жөө келебиз, ошол жака чейин бизди узатып, анан кайрат ошо папам менен мамамдын канчада келерин саатты билет, ошону тосуп алчу да. Жана Хатико деген кинодогудай элечи. Анан бизде бир 15-16 жыл жашап калды. Ал ит өзү ээрчип келген. Анан тамак сураганда башкача үрчү, биз келатканда, биз үйдө жашагандарга башкача үрөт, чужойлор келатканда уже башкача үрөт да. Анан ушундай акылдуу ит болчу. Анан ошо папамдар каза болгондо эме мамам аябай давление болуп, сознаниясын жоготуп, улам скорый чакырып, мен папам менен байкем бир күндө каза болду да. Папам эртең менен, байкем кечинде. Анан ошондо
биз ыйлаган сайын бизди тайжемдер, туугандар урушуп атты да, мамаңарга поддержка кылбай, силер эмне ыйлап атасыңар, ыйлабагыла деп бизди аябай тыйып атты да. Бирок болбойт да, конечно. Кантип эми өзүң атаң, байкең бир тууганың жок болуп атса, анан мен ошо мамамды жилететип, эшиктин артына барып алып, үйдүн артына барып алып, анан монтип оозумду жаап ыйлап атам да. Анан эметсем ошол ит келип алып, мени мынтип колу менен урат да. Ыйлаба дегенсипчи, успокаивать анан. Бандит кет чарчакка десем, байкуш мынтип мени карап, эки көзүнөн жаш агытпай. Итти көрүп алып, кайра мени ыйлай белет. Байкуш ошо ит жана жакшы ит өлүгүн көргөзбөйт деп коет го. Ошо папамдар 40-ына чейин эле жок болуп кетти ал дагычы. Ошо өлүгүн да көрбөй калдык. Ошентип анан көпкө чейин депрессия болуп, жашагым келбей ушундай. Анан кайра ошо мамамдын кыйналганын көрүп, кой мама, колго алайын. Анан тирүүнүн жашоосу өтөр экен. Ошо мамамды депрессиядан чыгарыш үчүн көчүп келдим. Ошентип анан мамам көпкө чейин эле ооруп жүрдү. Ошентип анан 6 жылдан кийин экинчи байкем өтүп кетти да. Ошодон кийин түшүктүн баары айтып коет го, ата эне 10 баланы багат, 10 баладан 1 бала эле ата энени багат депчи. Анан маңдайыма жазылган экен. Ошентип мамамды депрессиядан чыгарам, эме кылам деп ошо биздин үйүбүз до конца бүтпөй калган. Ошо папамдар салып атып, анан папам 3 жыл ооруп калды да. Анан ошо үйдү бүтүрүш керек деп ашар кылып, анан дарбаза салып, мамамдын көңүлүн көтөрөйүн деп, анан курортко алып барып, жакка алып барып, бияка алып барып, ушинтип анан өзүм деле ошо жакка экөөңүздөр чогуу жеп чыгыптыр да. Анан бирок мамам папамдын катыштарын бүт менин мойнума артылып калды да. Ошон бир 300 адам менен катышып, бул той берет, тияк каза болду, анан бияка бериш керек, тияка бериш керек болуп эле. Ошентип эле мен ата ордуна ата, байке ордуна байке болуп бир туугандарым ошентип эле мамамдын жанында калып калдым. Анан бир чети өкүнбөйм, бир чети кайра кээ бирде өкүнүп кетем, может быть мен келбегенде, может мен деле өзүмдүн турмушумду куруп кетмекмин деп. Анан ошо эки кызым деле кичинекей кезинде жанандай зордуктаган эмелер, өгөй аталар кыздарды зордуктагандарды көрүп, угуп алып, турмушка чыккандан да корктум. Эки кызыма өзүм ата, өзүм эне болуп, ошолордун абири менен жашынакай окутуп, чокутуп турмушка узатайын деп. Ошентип эле мындай тирүү адамдын жашоосунда эмеси, мен мурда проблема деп берчүмүн, проблема эмес, программасы бүтпөйт экен да. Баары уже заранее жазылып калган да. Анан муну кылышып коюш керек, мындай дегенде кантип 50-ге чыгып калганымды деле өзүм билбей калдым. Артка бир кайрылсак, бир 5 мүнөттө айтып кете турган сөз. Мынтип карасаң кечээ эле болгон эмедей болот, карасаң көп жыл өтүп кетиптир. Ал жылдар көбүнчө могу 40 жаштан кийин прям мондай эле өтөт, убакыт учкан эме куш экен да. Мен 30га чыкканда ыйлагам да, 30 жашымды берип атып, картайдым депчи. Анан 40ка чыкканда күлүп атпаймынбы? Ата мен 30та вообще эле жаш турбаймын депчи. 50ге чыкканда, ой мен жашмын деп. Жашоо эми башталды да. Жашоо эми башталды. Кыздарым күйөөгө бердим. Кудайга шүгүр, баарын өз ордуна койдум. Жеке жашооңузга көңүл бурган убакыт. Жеке жашка көңүл бурайын десем эле алымыш болуп тийип алат. Азыр мен айта берем да. Эме мурда эркектер жаш кыздарды алса, азыр жаш балдар улуу аялдарга наоборот сөз айтып, ушундай заман мындай тескери болуп калды депчи. Анан жана бир интервьюмду бердим, алымыш болуп тийип алайын деп. Анан негизи эми бул жашоодо албетте эме деген сөз бар го, топурак менен суу бул ылай, эркек менен аял бул жубай. Ушинтип жаратып койгон турбайбы Кудай депчи. Баарыбызды түгөй кылып жараткан. Может мен түгөйүмдү таптырбай ушул. Мен бир-эки жолу попытка кылып көрдүм, бирок окшошкон жок. Анан өзүм дагы мындай коркуп калдым да. Көп жыл бойдок жүрүп калсыз да жалгыз жүргөнгө. Эмеде
бирөөсү алдап кетти, бирөөсү мындай ошо эч жерде иштебей эле ойлогон окшойт. Мен аябай бай, ошо менен ошого үйлөнүп алсам эле мени багат дегендейчи. Анан айттым, мен кыздарымды багамын же сени багамын депчи. Анан ошентип эле что-то эмем болгон жок. Анан эркектерге болгон көз карашыңыз мындай өзгөрүп кеткен жокпу ошого? Жок, эми беш кол тең эмес да. Мисалы эмеде жакшы эркектердин баары занят, жамандар ажырашканда зачем мне нужны? Анан жакшы эркектер бар үчүн, жакшы адамдар бар үчүн. Эми мисалы аялдардын баардыгы тең эле идеальный эмес да. Аялдардын арасында да, кыздардын арасында дагы жамандары бар, жакшысы бар дегендей. Эркектердин арасында деле жаман жакшылары бар да. Анан турмуш курайм деген эле жакшы ниетим бар, бирок мен мындай ушул жашоодо мындай орустардын эмеси бар го. Каждый человек по себе судит деп коет го. Өзүң кандай болсоң, элди да ошондой ойлойсуң депчи. Анан мен аябай ишенчекмин, анан ак көңүлмүн да. Анан ошо ишенчегим, ак көңүлүм жакшы сапаты дагы бар, жаман сапаты да бар да. Анан жаш баладай болуп эле мен алдап анан эжем айткандай, чолка кесип алсам деле миякта лох деген жазуун окуп калат деген. Жүрөгүңүз муздап калабы мүмкүн да? Мен кулагым бир кулагымда делдегенде ошака лапшаны илип бат эле алданып эле, бат эле анан болду, алданбайм, болду, эч кимге ишенбейм деп коюп эле кайра эле кантип алданып калганын билбейм. Мен кичүү экинчи кызым аябай мындай бышык да. Мам көрүнө эле турбайбы, кандай эле ишендиресиң? Мен көрүп атам, эмне сиз ушинтип ишендиресиз? Ал деле может жакшы адам. Бизге баардыгы эле жакшы адам боло берет, баары эле ушундай боло берет деп эле. Саламатсызбы? Ошентип эле эмеден ишенчегимен, ак көңүлүмөн лаксап калам, анан болду ишенбейм деп эле эме кылам. Анан даже мен психологияны изучать этип баштадым. Анан менин эмемде азыр цифровой Сюцай деген эме чыкпады. Ошодо мен негизи 33 жашка чейин туулган күнүңдүн эметет экен да. Мен шестерка экен. 24-апрель меники туулган күнүм. Анан 2-ге 4 кошсаң 6. 6-лар негизи комфортту жакшы көрүшөт экен. Сүйүү жок 6-лар өчөт экен да. Биз постоянно анан бизге адамдар көп жармаша берет экен да, потому что биз Венера планетасы менен связим болгондон кийин шестеркалар удачный адамдар. Бизге Кудай төрөлгөндө эле 30% ырыс кылычты даяр кылып коет экен да. Мен мисалы айтып атпаймынбы, мен кичинекеймен эле тияктан бияктан эле акча таап, акча келе берет да. Ошо 30% дегени ошол деп ойлоп калам да. Көбүнчөсү совпадает. Ошо 21-кылымдын илими болуп атат да, бул психология. Сюцай, ал Сюцай мурда бизде Кыргызстанда казак киши Жанат деген киши изилдеп чыккан экен ошо психологияны. А бирок именно көлдөн окутуп чыккан да. Ал школа болуп ачылган, азыр чоң университет болуп Дубайда аябай кымбат окутат. Дубайда университет ачылды да. Башка чет мамлекеттен келип ага окуп атышат экен да. Анан ошону мен биякта бизде ошо Сюцайда окуган кыздар менен сүйлөшүп эме кылып калсам, анан эмеси болсо 33 жаштан кийин миссия болот экен да, өзүң миссияңды аткарыш керек. Ошону менин миссиям 4 экен. А 4-калар болсо революционерлер, анан эме справедливости, анан андай эмес, мондай деп эле ушинтип. Бул эми Кудай мени ушинтип жаратып койгон экен, мен ушинтип эле спорт өтөрөм деп, алдай эмес, ал туура эмес, мындай деп элечи. А 5-калар вообще аларды жеңишке мүмкүн эмес экен да. Мен мамам 5-ка, кичүү кызым 5-ка. Алар мен спорт өтөрөм да, жеңе албайм да. Ошонтип эле меники азыркы миссиям 4-камын, ошо чындыкты, анан справедливость издеп эле революция кыла берем да, короче. Кээде мындай ар дайым күчтүү көрүнөт да, бул үчтайымсыз го. Анан кээде сиз деле алсыз болгуңуз келеби? Бирөөгө конечно. Бирөөдөн колдоо күтүп. Ооба. Албетте мен окуучу бир 15 бала кыздарды окуттум да, ошо эмеге, кудулдарга, сахнага. Анан эмеде ошо бир эле балам менен 30 жылдан бери эле келатат да жанымда. Кайрат Капаров деген. Анан ошо Кайрат айтып калат, сиз деле кыз болуп назик болот турбайсызбы дейт. Анан каяктан билдиң десе, мындай сизге тийишип, мындай сөз айткан жигиттер менен телефондон кээ бирде мындай приятный сөздөрдү кызга жигит айткандай десе,
тим эле назик болуп чоюк. А бизге болсо кайрат тиякты алып кел деп мындай баягы өзүң иниңе же башкага башкача обращение. А эркек киши менен мен уже мага жаккан эркек болсо мен деле кыз болуп назик болуп калат экенмин да, өзүңө билинбейт да, ошо кайрат мени тише ала берет ушинтип элечи. Аны албетте мен деле күчтүү. Мен мындай эркектерден кандай менден күчтүү эркек керек да. Бою узун, здоровый, анан мындай обязательно эркекти күчтүү десе аялды уруш эмес. Менден көбүрөөк акча табып, үй бүлөнү баккан, менден дагы билимдүүрөөк, сизди түшүнгөн, мени түшүнгөн, анан мындай күчтүү, мен үчүн туруп бере турган эркек болсо обязательно. Аллахым ошондой күндү насип кылсын. Тоюңузга барып калалык биз дагы, буюрса, кыз узатуңузда жүрүп. Алдыда дагы кандай пландар болуп атат? Жаңы чыгарма жаздым деп жатасызбы, ошону айта кетсеңиз. Алдыда Кудай буйруса сюрприз болсун, же айтып берейинби? Эми 18-inde Кудай буйруса, мен өзүм ошо бий менен баштадым деп атпайм, анан 4 жылдан бери зумбада бийлеп жүрөм. Бокска да барып жүрөм, бассейнге барып жүрөм, фитнеске барып жүрөм. Муну көргөн эркектер точно качпаса болду. Эми бокска 35 жашымда баргам, ама 50 жашымда бардым. Анан өзүм ошо 50 жашымда мен фитнес тренер болом деп ушинтип мечтайт этөрдүм, максат кое бергем. Анан Кудайга шүгүр, максатыма жеттим. Анан ушул эмеге 18 майда буйруса ачылышы болот. Силерди да чакырам, келгиле ошо жака. 7 жаштан 70 жашка чейин айым кыздарды. Анан мага мотивация болгону, мен интернеттен бир фитнес тренер 88 жашта бир иностранканы көрүп калдым, атын унутуп атам. Анан ошол 50 жашында баштаган экен да. Анан мага ошондо мотивация болгон. Азыр ошону ачып атам. Анан Кудай буйруса, Гүлзат Мамытбек аябай акылдуу, аябай грамотный, образында мындай позитивный жүрөт. Биздин адамдар кээ бирлери жакшы туура эмес түшүнүп эметет. Анан ошо Гүлзатка экөөбүз дуэт жазып жакында. Бүгүн мына ырды эмес аранжировка сөздөрү бүттү. Эми голосун жазабыз дагы, Кудай буйруса 1-2 күнүн ичинде жакшы бир чоң клип чыгарма экен да. Реклама кыла кетсеңиз болот өзүңүздүн фитнес тренери. Анда болсо урматтуу айымдар, спорт бул өмүр булагы дейт. Ошондуктан баардыгыңыздарды спортко чакырам. Мен өзүм чала спортик болсом дагы, тияка бияка чуркасам дагы, ушул баардыгыңыздар менден сурайсыздар. Назира кантип арыктадың, кантип жаш болуп жүрөсүң деп. Ошо эгерде менин секретимди үйрөнгүңүздөр келсе, менин студияма чакырам. Кудай буйруса, келиңиздер. Акунбаева 24А-да 18-нен ачылышы болот саат 3-тө. Адан кийин биз баштайын залда сиздерди күтүп, ошол жерге жазылып, кайсы бийдин түрүн тандап алсаңыз, сиздерди үйрөтүп, арыктатып, туура тамактантып, суп-сулуу кылабыз, Кыргызстанды сулуулукка бөлөйбүз. Буюрса ийгилик. Рахмат сиздерге дагы. Келиңиздер. Эркин микрофон болсун анда. Хорошо. Анда болсо жалпы кыргыз элиме айта турганым, ошо Кыргызстаныбызды жакшы, эң биринчи экологиясын сактап калалы. Мен башка эфирлерге барганда дагы айтам, ушу көчөдөн мусор таштабаңыздар, анткени баклажка, пластмасса, элементарный жана батарейкалар, ошолор деген канча деген экологияга зыянды алып келет экен. Биз ошо ыргыткан жерден түшүм алып жейбиз, ал ден соолугубузга зыян болот дегендей. Ошо тазалыкты сактаганга баардык кыргызстандыктарды чакырам. Өзүңөн башта дейт, ошо ар бирибиз, ошо бирибиз эле бир кичинекей мусорду таштабай Кыргызстаныбызды гүлдөткөн ар бирибиздин колубузда. Ошондуктан тазалыкка жана Кыргызстанды өнүктүрүүгө баарыңыздарды чакырам. Жашасын Кыргызстан. Таза ком өзүбүздөн башталат. Келип бергениңизге терең ыраазычылык билдирем. Бар болуңуз. Баарыңыздар менен кайрадан көрүшкөнчө. Эгер бүгүнкү биздин маек жаккан болсо, лайк басып, комментарий калтыра кетиңиздер. Жактыбыз.